9 may Улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата районубуздун борборунда жөө жүрүш болуп, райондук деңгээлдеги мекеме уюмдардын өкүлдөрү катышты. Майрамдык иш-чарада улуу атамекендик согушта курман болгон аталардын урматына 1 минуталык эскерүү жарыяланып, айланада жымжырттык өкүм сүрдү. Андан ары улуу атамекендик согушта курман болгондордун элесине арналып тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, Куран окулду. Майрамдык иш-чарада Төрөбек Абакиров атындагы спорт аянтчасында 2022 жылы Баткен облусунда Тажикстандын кол салуусунан шейит кеткен Бердибаев Рашид Жеңишбековичтин урматына Карагуз айыл өкмөтү тарабынан спорттук иш-чаралар уюштурулду. Кайткан жок кайра батыштан, эстелик болду эми алар, түбөлүк отту жагышкан. Эстелик жанына келип, энелер кыйламагыла, улуулар тили биз менен сезимди кыйнабагыла. Тосушуп таңды атарда, узатып күндү батарда, түбөлүк тили турушат, улуңар биздин катарда. Эстелик жанына келип, энелер кыйламагыла, улуңар тили биз менен сезимди кыйнабагыла. Эстелик жанына келип,
жарым кылымдан ашык. Тагыраак айтканда 78 жылдык даңктуу майрамы менен барыңыздарды чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Улуу атамекендик кан күйгөн согушта курман болгондорду 1 минуталык эскерүү жарыялайбыз. Nereden? Hop. 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 Sakalış. Yap. İnge. Al. Сөз Карагулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Кармышаков Талант Тойчуевичте. Урматтуу районубуздун тургундары, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Сиздерди 9-май жеңиш күнү менен райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жана өзүмдүн жеке атымдан чын диlimden куттуктайм. 1941 жылы башталып 1945 жылы бүткөн улуу атамекендик согуштун бүгүн 78 жылдыгы майрамдалып отурат. Бул улуу согушка биздин кыргыз жарандарынан 365 миңден ашык жараныбыз аттанып, 130 миңден ашыгы кан майдандан кайтпай калган. 150 миңден ашык атуулдарыбыз орден медалдар менен сыйланса, 72 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры деген наамга татырган. Дүйшөнкул Шопоков, Төлөбердиев, Самат Садыков аталарыбыздын эрдиктери төбөлүккө жазылып калган. Бул согуштун азабын тартпаган биздин Кыргызстанда бир да үй бүлө жок. Согушка кеткен уулдарын көрүүгө зар болгон ата менен эненин көз жашы, жетим өскөн балдардын өксүгү, бешикте калган баласын жыттай албай кан майданда курман болгон аталардын арманы. 10 күнүнөн бир күнү ачыр элек кыз келиндер кара кийген азасы эч бир нерсеге салыштырып болбойт. Биздин Совет элинин биримдиги, баатырлыгы менен ушул жеңиш күнү бизге келген. Бул жеңишке согушка, улуу атамекендик согушка барып кайтпай калган биздин аталарыбыздын эрдиги ошол талкаланган эл чарбасын кайра калыбына келтирүүдө эмгек кылган ооруктун катышуучулары, аталарыбыз, апаларыбыздын жасаган эмгектери ушул жаркын тың заманды бизге алып келген адамдардын эмгектери эч качан унутулбайт. Булардын элестери ар дайым биздин жүрөгүбүздө сакталат. Азыркы күндө биздин арабызда согушка барып келген аталарыбыз калган жок. Булардын бизге калтырып кеткен ушул тынч заманыбыз
urpaqlarına bizge nasip kılsın. Bundan ары bizden memleketimizden asmanı açık olsun. Tınçlık olsun. Elimizde birimlik olsun. Ardayım asmanımız açık olsun. Daha bir ret bayramımızlar men. Barыңыздарды улуу жеңиш майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Улуу ата мекендик согушка Совет эли эркиндик көз каранды эмес үчүн жанын аябай салгылашкан. Бул күнү биз қан майрамда курман болгондорду эскерип келебиз. Жана алар тарткан күйшүктү, алар тарткан эрдикти биз эч качан унутпайбыз. Ушул улуу жеңиш күнүбүз кут болсун. Бизге жаркын келечек тартуу эткениңиздер үчүн таазим этебиз. Элибизде ынтымак, жерибизде тынчтык болсун. Барыңыздарды 9 май жеңиш күнүңүздөр менен куттуктаймын. Ар дайым элибизде, жерибизде бейпилдик, тынчтык, аманчылык болуп, жерибизде күлкү менен шаңга толуп, асманыбыз ачык болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Анда эмесе, урматтуу майрам ээлери, улуу ата мекендик согушта курман болгондордун арбагына багыштап Куран окуу үчүн биз бул жака Караколжа районунун имамы Дастан ажыны чакырып алалы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد Allah Teala ardayım ушундай жакшы замандардын акырына жетпей жакшы замандардын үстүндө жүрө берейли. Allah Teala өткөндөрүбүздүн арбактары колдоп, артында калган урбактарга ар дайым жакшылыктар боло берсин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Төрөбек атындагы стадионго чакырабыз бардыңыздарды. Дагы бир жолу майрам кут болсун. Жергебизде түбөлүк тынчтык орносын. Майрамыңыздар менен. Allah turuncu. Evet dostum sen aldığa turasın bir oklar mı? Üçü aşk oltası, üçü aşk anlamı. Kim böyle turuz koyunu otam. Asman uçan akıllara soğumuş kızar uykusu varını asmancı ortasına çusalar Катюша дуэттің атқарусында қабыл алыңыздар.
крутой. Уходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про седлого сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары 12 айыл өкмөт 12 айыл өкмөт менен бирге калыстар тобу бүгүн волейбол боюнча чоң мелдеш болот. Бул мелдешке 14 команда катышып атат. Азыр 14 команданы калыстар тобу менен айыл өкмөттөр келип тизсеңиздер. Майрамды сиздер тизилгенден кийин баштасак. Aşık oldum bozdur koydun önüne, aşık oldum tek alanın gülüne. Aldana sekmelimin kobu senin, alıp gelgen akataza düğümü, alıp gelgen akataza düğümü. Ay bulaktın git abasam canına, kulga talam kulga girdin bağına. Aldan nazik merimin kobu senin, ırgaylanganı suyu bağına, ırgaylanganı suyu bağına. Kandu soğuş, kimdir azap tartmadı. Kırçın ömür yer aldına batmadı. Ulu cengiş, ıyıktığın jar salıp, bul torgoy, taң aldında dаңтады. Көзден жаштар канаралаш төгілген, көкіректен қайғы мұңдары төгілген, қанқорларды ойығында жоқ қылып, ұлы жеңіш ошондон соң көрінген. Саламатсыздар ба, урматтуу бүгүнкү майрамдык салтанаттын катышуучулары. Арбаңыздар урматтуу улуу атамекендик согуш мезгилинде тылда эмгектенген ардактуу аталар, сыймыктуу энелер. Бүгүнкү адамзат турмушунан жарык жашоосу үчүн канын, жанын аябай, биздин бактыбызга жол ачкан аталарыбыздын каарман жүрөгүнөн көктөгөн, улуу жеңиштин жарым кылымдан ашык, тагыраак айтканда 78 жылдык даңктуу майрам менен баарыңыздарды чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. 5 май Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жыл. Жана 9 май улуу жеңиш күнүнө 78 жылдыгы. Жана биздин баатыр Бердибаев Рашид Жеңишбековичтин жаркын элесине арналган волейболдук турнирге келген урматтуу майрам ээлери, дагы бир жолу майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. 1945 жылдардагы улуу атамекендик согуштагы Гитлердик баскынчылардын үстүнөн болгон жеңиш бул элибиздин кылымда кайталангыс улуу эрдиге. Көп улуттуу элдердин биримдигин, атамекенге болгон сүйүүнүн, патриоттуулуктун туу чокусу. Саламатсыздарбы, урматтуу районубуздун тургундары, урматтуу биздин районго келген коноктор. Бүгүнкү 9 май улуу жеңиштин 78 жылдык майрамдап отурабыз. Ушул убакыттан пайдаланып, сиздерди майрамга толгон май айынын күндөрүндө 1 май эмгекчилердин эл аралык күнү
5 may Kırgız Respublikasının Konstitutsiyasına kabul alıngan 30 yıllık bayramı jana ulуу жеңиштин 78 yıllık bayramı менен rayonduk mamleketlik administrasiyasının jana özümdün atынан kutuktap ketүүгө уруксат этиңиздер. Буга чейин өткөн иш-чарада биздин ата-бабалардын көрсөткөн эрдиктери биздин ушул бүгүнкү жаркын келечекке жол ачкан эмгектери жөнүндө токтолуп өттүк. Урматтуу туугандар, биздин ата-бабалар ушул биздин жаркын келечек үчүн өздөрүнүн жанын аябай кам майданга аттанып, өздөрүнүн эрдиктерин көргөзүп, Kırgız elin elemez жалпы Совет eline ушул жаркын турмушту тартуулап кетишти. Алардын өтөгөн эрдиктери биздин калкаланган эл чарбасын кайра көтөрүүдөгү жасаган эмгектери эч качан унутулбайт. Бул биздин жүрөгүбүздө сакталат. Биздин ата-бабалардын эрдигин улап, биздин жердешибиз Бердибаев Рашид Кеңешбекович дагы ушул аталарыбыз көрсөткөн эрдикти кайталап кетти. Мына бүгүн Рашидтин жаркын элесине арналган спорттук иш-чарабыз өткөнү турат. Бердибаев Рашид Кеңешбекович 11 август 2003 жылы Карагуз айыл аймагынын 7 айылында туулган. Бул 3 туугандын эң кичүүсү болгон. Бердибаев Рашид Таштан Суранбаев атындагы орто мектебинин бошогосуна уктап, бул мектепти ийгиликтүү аяктаган. Капыстан Кыргыз-Тажик чек арасында кабылышууда кызмат өтөп жаткан ата-мекен үчүн биздин уулубуз Рашид курман болгон. Бердибаев Рашидке эң активдүү кыран жаш жокер сыйлыгы ыйгарылган. Бердибаев Рашид Кеңешбековичтин эрдиги эч качан унутулбайт, жүрөгүбүздө сакталат. Сиздердин атыңыздардан ушул жакын туугандарына дагы бир рет көңүл айтабыз. Рахмат.